Урматтуу бир туугандар, адамдардын бардыгы бактылуу болгусу келет. Көчөдө оң жакка кетип аткан, сол жакка кетип аткан, Ошко кетип аткан, Бишкекке кетип аткан, Ташкентке кетип аткан, Токмокко кетип аткан кимди тосуп алып сурасаң, баштык көтөргөн, сумка көтөргөн, кап көтөргөн, жөө кеткен, атчан, эшекчен, эркек ургаачы, сакалы бар, сакалы жок, бардыгын сурасаң, бактылуу болгуң келеби десең, мен бактылуу болгум келет дейт. Бардыгынын бир эле максаты бар, бактылуу болгум келет дейт. Бирок ошол максатка жетиш үчүн ар кимиси ар кандай жолго түшүп кеткен. Канча адам болсо, ошончо жолду айтышат да. Бардык акыл эстүү адамдардын пикиринде бардыгы бактылуу болгусу келет, бирок кантип бактылуу болобуз деген суроого ар кимиси ар кандай жооп издейт. Бирөө айтат, мен бай болуп кетсем, базарлардын баары меники болсо, чөнтөгүм акчадан чууруп турган болсо, ал ушинтип эле жумшай берсем, бай боло берсем, түгөнбөй турган бай болсом бактылуу болбойт. Бирок бай болуп деле бактылуу болбой калганын көрдүк. Истанбулда биздин бир таанышыбыз бар эле. Ажылардан көптөгөн ажыларды ажыга апарып, самолет менен ташып келе турган ушундай инсан эле. Анан ошол инсанга жылыгы ажыга барбайсыңбы деп айтылса, кийинки жылы барам дейт. Өзү 5,5 миллион адам ажыга ташыйт. Түркия жолдорунда. Кийинки жылы барам. Кийинки жыл, акыркы жыл ажыга барам деп ниет кылды. Ажыга кетип атып, Жиддага самолет кон электе жаны чыгып өлдү. 10-15 деген жылдар бою адам ажыга ташыган, өзүнүн ажыга барыш насип кылган жок. Меккеде окудук, биз ошол жерде 9 жыл окуп жүрдүк. Ошол жерде бир тууганыбыз, таанышыбыз бар эле, барат элек. Шунчалык бай, Бухари, Хамшахар деп айтып кой биздикилер деп айтат, мен манты жегим келет дейт эле. Эмнеге? Анын ашказанына тамак кирбейт экен да. Шланганы киргизип кой, ага дары куюп да, ошо менен тамак жеп турат. Мантынын анан аялы биширип келсе, мантынын жытын жыттап анан кайра ошо менен калат эле, ыйлайт эле, мен манты жегим келип атат деп. Көрдүңөр тууганым, адам бай болуп деле бактылуу болбой калышы мүмкүн да. Кээ бирөөлөр айтышат, мен көп балалуу болсом, 4 аял алсам, анан 4-төс 10дон турса, onu 4төн алганда бай, ушинтип балалуу болсом дейт эле. Кээ бир адамдардыкы көп балалуу болуп, бирок баласы бала эмес, бале болуп калып, башына жүк түшкөн болуп, Кыргызстанды көрбөстөн качып кетип жүргөндөрдү көрүп атабыз. Кээ бир адамдар падыша болсом, бактылуу болом дейт эле. Бирок падыша болуп, ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине келип, өзүнүн суусун ичпестен бир эмес 2 падышабыз каякта качып жүргөнүн Аллаху алам, Кудайым өзү билет. Демек бактылуулук, туугандарым, адамдар ойлогон нерсе эмес экен. Бактылуулук эмнеде? Ошол инсанды Аллах жаратып, ошол Аллах өзү жакшы билген инсанга тартип кылып, китеп кылып, мыйзам кылып түшүрүп келген Куранында, дининде, исламда, шариятыбызда. Андан башка бактылуулук жок. Адам динден башка нерседен бактылуулук издей турган болсо, бактылуу болушу мүмкүн бир убакыттарга, бир мөөнөттөргө, сырттан бактылуу болуп көрүнүшү мүмкүн. Адамдар бактылуу экен деп ойлошу мүмкүн, бирок чыныгы бактылуулук боло албайт. Чыныгы бактылуулук адамдын жүрөгүнүн токтугу. Чыныгы бактылуулук адам ар бир нерсеге туура кабыл алуусу. Чыныгы бактылуулук балаң кызың алыста жүргөн болсо, аларга башың ооруп коркпойсуң алардан. Чыныгы бактылуулук уктасаң тынчуктайсың. Чыныгы бактылуулук өлүп кеткенден өлүп калсаң дагы аркамдагы балган балдарым кыйналбайт деп, аларга дин таштадым го деп, ошого көңүлүң ток болуп өлө турган. Өлгөндөн кийин дагы түбөлүк азапта калбастан бейишке чыгара турган нерсе мына ушул бактылуулук.